Бул сыр ойдон калсынчы. Ошол Бир Бол саясий партиясында жаланган жаңы жүздөр, анан дагы жаштар. Бул жыласызбы? Erkimiz бар өрөлөрдө курчуган эжа бербейт эч жүрөктү булгуган Билимдүүлөр биригүүчү кез келди бул элдин үмүт аткан журтуна ынтымактын өрдөн кылып башатын ыйык мекен кылымдарга жашасын токтото албайт бизди чектир тардыктар ток пейилдүү элдин алсак батасын Бир бол улуу жолго кадам койгон сапарда Бир бол максат коюп кошул биз Өзүбүз билгендей эле, мына ошол Бир Бол саясий партиясында жаланган жаңы жүздөр, анан дагы жаштар. Бул жыласызбы? Бул партиянын эң эле жаш мүчөсү Нурсултан окшойт, кичүүсү сиз окшойсуз. Ооба, эң кичүүсү мен болуп калам. Канчада болуп каласыз ушунда? Канчадасыз? 27. Жакшы тердеп да кетипсиз го. Азырынча баштала эле иш-чара толкундоо болуп атса керек, Албетте мен буга чейин бир дагы саясий партиясынын мүчөсү болгон эмесмин. Ошого байланыштуу кичине толкундандуу сезимдер болуп атат. Сонун баарыбыз билгендей эле мынакей бийлик тарапка тийишип, инста сериалдарды тартып жүрөсүз. Бүгүн точно иштейбиз. Жаңы күч, жаңы кадамдар, жаңы жыйынтыктар. Жаңы саат, жаңы пиджак. Андан кийин саясатка аралашып калсаңыз, бул ошол эле позицияда болосузбу, же болбосо кичине позицияңыз өзгөрүлөбү? Токтотосузбу, тартпай каласызбы, же кандай? Мен ар дайым ошо эл тарапта болом. Акан мырза, мынакей сиз болсо ишкер экенсиз, дыйканчы десек дагы болот, Анан ишкердин бүгүнкү кийинип келген кийиминин суммасы канча болот? Ишкердин кийинип келген бул костюм 7000 сом. Костюмдун үстүңкүнүн өзү эле 7000 сомбу, же кандай? Жок, костюм 7000 сом. Аябай эле ишкерлердин, дыйкандардын чөнтөгүнө туура келген мындай жөнөкөй эле костюм десек болот. Буюрса. Ичиңиздеги рубашканы айтсаңыз болот, галстукту айтсаңыз болот, канча турат? Галстугум 300 сом, рубашкам 1000 сом. Жөнөкөй эле баары. Себеби биз жөнөкөй карапайым, айылдагы дыйкан үй бүлөсүндө чоңойгон ошо ысык-атанын кулдуну болом. Жаштардан түзгөн команданын тегерегинде бириктик. Бул партиянын эң аксакалы менмин. Менин жашым 50-дө. Калгандары менден жаш. Ыраазычылык. Бул жакта ишкерлердин көбүнесе кийинип келген кийиминин суммасын дагы сурап атабыз. Андан кийин Алтынбек мырзанын бүгүнкү костюм шуму канчага бааланат? Эми бул бул сыр ойдон калсынчы. Көп деле кымбат эмес. Орточо эле. Айтса болбойбу? Ыраазычылык. Рахмат. Андан кийин кийимиңиздин баасы канчаны чапчыйт? Мен эртең менен күндүк эле өзүмдүн режимде турдум. Себеби күндө мен 6-да турам. Көп балалуу болгондуктан көп балалуу үй бүлөлөр жакшы түшүнөт болуш керек. Себеби эртерээк туруп бала чакаларды тамак ашын берип даярдап жеткичүү жерлерге жеткириш керек. Ал эми кийимдин баасы болсо, кийимдин баасы ар кандай, өзү костюмдук болсо ошол 20 миңден тегереги. Албетте парламентте айымдардын болгону дагы жакшы болсо керек, Сиз кандай ойдосуз? Менимче айымдардын көбүрөөк болгону жакшы. Азыр ар бир 4-чү кандидат аял. Бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Мурунку созывда аялдар азыраак, бирок аялдар көп болсо, аялдар азыр коомдук турмушта аялдар аябай активдүү. Анан көп маселени аялдар мындай калыс чечкен учурлар көп.